Супер ТВ телеканалынын ошондой эле бизди азыр YouTube'дан көрүп жаткан Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам, амансыздарбы? Эфирде бийиктикте берүүсү, бул берүүдө өзүңүздөр баамдагандай эле өз тармагында бийиктиктерди багындырган таланттуу инсандар менен баарлашабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз сиздер бул маекти көптөн көп күтсөңүздөр керек дегенибиз таланттуу режиссер Руслан Акун студияда. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Руслан Мырза, кош келипсиз студиябызга. Деги эле Кыргызстанга кош келипсиз. Жакында эле келдиңиз, атайын ушул жаңы тасмаңыздын бет ачары үчүн келдиңиз окшойт, Ооба. Кудай буйрса 18-ден баштап көрсөтүп баштадык, Эки баатыр аттуу тасмабызды. Бирок буга чейин көп эле келип жүргөм, ушу августта келип тартып кеткенбиз да. Кайра кетүү дагы планда барбы? Азыр ошо менин көпчүлүк иштерим ушу чет жакта болгондуктан байланыштуу ары бери. Кайра кетесиз? Кыргызстандын жарымында эле. Руслан Мырза, сыр болбосо ал жакта эмне менен алектинесиз? Азыр көбүнчө биздин проекттер Москвада дейм, тиги Алматыда, анан ушу Турцияга да чыгалы деп ошонун үстүндө аракеттенип жатабыз. Анан Турциянын дагы көлөмү чоң экен, аябай. Анан түрк өздөрүнүн тасмаларында жакшы көрүшөт экен. Анан деги эле ушул биздин кинолор ушу түрк дүйнөсүнө чыгарсак деп ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Анан жакында да жаңы тасмабызды баштайбыз, ошого даярдыктарды көрүп дегендей. Жаңы тасма кут болсун. Рахмат. Эки баатыр кут болсун. Анан жогоруда мен суроо берип өтпөдүм, ал жакта эмне менен алектенесиз дегенибиз, ал жакта деле ушул тасма менен эле алектенесиз да? Ооба. 2013-жылы Салам Нью-Йорк тасмасын тартып, ал фильм болуп көрбөгөндөй мындай популярдуу болду да. Анын артынан тарткан тасмаларыңыз дагы бат эле элге мындай жакты көрүнөт да, баардык эле тасма. Анан тасма тартууда көбүн эсе эмнеге көңүл бурасыз, ошону сурагым келип турат. Негизи эле чыгармачылыкта жан дүйнөң эмнеге жатса ошону кылыш керек экен да. Айтар сөзүң барбы, берер оюң барбы, ошолорду коркпой этпей айтыш керек, бериш керек экен да. Анан чыгармачылыкта элге жагам, же болбосо азыркы табитине жагам деп ошого атайын багыттап бир нерсе кылсаң, бирок ал ошого өзүңдүн ички дүйнөң жатпасаң, ал элге деле жакпай калат экен да. Бул эмнегедир ушундай бир чыгармачылыктын ушундай бир мыйзамыбы, же бир биз мына көрүп билбеген бир кандайдыр энергетикабы, ошондой окшойт да, мен байкашымчачы. Анан негизги эле кандай гана чыгармачылык болбосун, бул жан дүйнө менен да. Демек, сценарий бардыгы тең жан дүйнөдөн чыгат. Ошондой чыгыш керек экен, орусча айтып коет го, искренность деп коет го, ошондой болуш керек экен да. Мыкты. Ал эми актерлор менен иштешүү жагы кандай? Байкасак, соңку учурларда актер Эмиль Эсеналиев менен иштешүү сизге жаккандай да? Себеп дегенде ошол эле Көк бөрү, Апамды издеп Эки, жакында жарык көргөн Эки баатыр тасмасында дагы Эмиль Эсеналиев. Ооба. Иштешүү жеңилби же? Жеңилден жеңил. Экинчиден Эмиль дайыма изденип эксперимент кылат, жаңы образды кылайын деп. Анан Эки баатыр тасмасынан эле байкайсыздар, бир убакта эки карама каршыны ойноп койгон да. Анан мындай карасаң, экөө тең такыр башкадай сезилет да. Эки эле чоочун адам бир кадрда жүргөндөй да. Эмилдин туубаса таланты бар да. Анан күлкү жагына дагы, юмор жагына дагы өтө күчтүү. Анан юмор күлкүсү дагы мындай мен көнгөн, мындай кыргызча, нарындык да. Анан ошонусу менен да аябай биздин демеге ошо тасмабызга да чоң жардам берди. Көп импровизация кылды. Шумкар деле. Шумкар дагы мындай ойногондо аябай жашоодогу ойношот да, мага ошонусу менен жагышат аябай. Эмиль дагы, Шумкар дагы деги эле ушу биздин кинодо тартылган актерлордун көбү жагайын дебейт да. Шумкар дагы экинчи жолу тартылып атса керек, Ооба. Анан актерлордун ушу өзгөчө жаш актер болом дегендерге бир кеңеш берип кетет элем. Камерага жакканга аракет кылбаш керек да. Анан камера алдында эркин болуш керек. Анан камерада отуруп деп эле мынтип эметсең, ошол жасалма жакпайт да. Өзүң кандай болсоң ошондой. Жакканга аракет кылбасаң эле элге жагасың да.
жакканга аракет кылсаң эле элге жакпайсың. Анан дагы Руслан мырза, негизи режиссерлор мындайча орусча айтканда мындай грубый болот деп коюшат го, мисалы ошол эле театрдын режиссерлору, кинонун режиссерлору деле менимче ошондой. Сиз кандайсыз? Мен орой деле эмесмин. Орой деле эмессиз. Жок. Эми билбейм, бул кандай десем, балким тарбиядан, ата неме ал жактан ыраазымын, балким эми чогуу иштешип атканда, чыгармачылыкта жана айтпадымбы, бул жан дүйнө депчи. Эгерде ошол жерде бир кандайдыр бир ууланган бир атмосфера болсо, мындай эки адам ортосунда бир келишпештик, мындай ошо мындай эмеде абада чарт-чурт калкылдап турса, ал киного таасир этет да. Киного келген адам ошону дагы мындай туура жакшы ойдо жеңил кабыл алыш үчүн тартып атканда дагы ошондой маанай менен тартыш керек да. Бул жана тамак жасагандай эле. Эгерде жакшы маанайда ушу мен жакындарыма жакшы тамак жасайын деп жасасаңар даамдуу болот го аябай. Анан жасагаңар келбей, настроение болуп жасаган тамакта даамы жок го. Ошондой эле да. Анан мен площадкада орой эмесмин. И башкалардан дагы ошону талап кылам. Кичүүсүбү, улуусубу дайыма сый мамиле менен, тамаша көйлүк менен жеңил өтүш керек да. Эми жумушка келгенде майрамдай келиш керек да. Мен эң жаман көргөнүм, бирок кинодо андай нерсе болбойт. Кээ бир жерге барып калса көп эле билебиз да. Мындай ошол эле мамлекеттик бир кандайдыр бир мекемелерге барып калсак, байкалат го өзүнүн ишин жек көргөн адамдарчы. Ошону кылгысы келбейт, жек көрүп, анан жумушун жек көргөндөн кийин элдин баарын жек көрүп, анан ошол дагы башка элдерге мындай жугат, ушундай да. Кинодо Кудайга шүгүр, мындай бардыгы өз эрки менен келгендер да. Жашоо кыстап, кой ушуну кылыш керек деп келген киши жок да. Бардыгы өз эрки менен ысык сууна чыдап. Ошондуктан да мен ойлойм, бул кинодо эмне үчүн көп кеткиси келбейт, анткени кинодо бул ар бир күн майрам сыяктуудай да. Кылган нерсебиз өзүбүзгө жагыш керек экен да демек, э? Ооба. Ооба. Мисалы, көпчүлүк режиссерлор азыр мисалы тасмалардагы мындай коммерциялык тасмалар көп, тасмадагы коммерция болуп калбайбы, мисалы акча табуу деп коет го. Анан режиссерлордун көпчүлүгү мисалы бир сулуу айымды тартканда, бир сулуу бийкечти актрисаны тартканда, кайрадан экинчи жолу тартпайт да, мисалы жаңы жүз болуш керек депчи. Сизде болсо андай эмес экен, э? Мен негизи эле буга чейин ким менен иштешип, мындай жакшы тил табышып, биздин өз ара мамилебиз калыптанып калса, ошол адам менен иштеген жакшы көрөм да, негизи эле. Ошо байкап көрсөңүздөр деле, мисалы үчүн мен Максат Болотбек деген жигит эң башында Салам Нью-Йорктон бери иштеп келатабыз, художник болуп. Эки Батырда ал уже продюсер болду да. Буга чейин деле мисалы үчүн мен көптөн бери иштешкем, мында болбой калды. Жантай Кыдыралиев деген операторубуз. Мунусунда жакшы жаш жигиттер, өтө таланттуу операторлор менен иштештим. Аскар, Эржан, аларга да өтө ыраазымын. Негизи эле бул дагы кино тартмай, бул мындайча айтканда спецоперация десек болот да. Анткени ошончо ай даярданасың, анан сен ушу 20-25 күндүн ичинде баарын тартып бүтүшүң керек. Ошонун баарын тартып бүтүш үчүн ар бири өз ишин жакшы аткарыш керек. Сен тартчу кийимиң даяр болуш керек, жасалгаң даяр болуш керек, бетиндеги боек саягы даяр болуш керек, техникаң бүт. Бул жерде жанагы спецоперацияда бардыгы бир жай бирөө аксап калса, ал аябай эле зыян келтирип го. Бул жерде деле ошондой да. Ошондуктан жеке ишенич чоң болуш керек да. Анан актерлорго негизи бизге жаңы таланттарды ачканга деле аракет кылабыз. Ошого жагат. Бирок мен көп учурда сценарий жазганда, мисалы үчүн Эмилге арнап атайын жазгам, жана Майрамбекти. Ошону мага ошондой жазганда оңойрак болот да. Мунусунда Шумага арнап, Йомага арнап жаздым. Жазып атканда эле ошолорду элестетип да. Анан көбү сурай берет, мага иттей көп келет. Мени киного тартыңызчы, мынтиңизчи, кастинг жана бар го. Талантым бар, таанышым жок. Эми азыр интернет деген Кудайга шүгүр. Өзүңөр ошону тартып эле интернетке чыгарып,
жок эле дегенде ошол эле кыргыз тасмасы болобу, чет элдик тасмалар болобу, жаккан бир кандай бир сахнаны алып эле ошону кайра тартып, өзүңөр кайра ойноп эле ошону чыгара берсеңер, эл байкайт, биз байкайбыз. Бизде деле көп учурда аябай көпкө издейбиз, чындыгындачы. Мисалы үчүн ошол эле бул башка ролдорго биз 2 ай издедик актерлорду. Мен эсимде Салам Нью-Йоркто эң жаңы баштап атканда биз 4 ай издегенбиз. Актерлорду. 4 ай издегенбиз. Көкбөрүгө дагы 4 айда издегенбиз да. Мына кече жакын деле жарык көргөн ошол жогоруда айтылган эки баатыр тасмасын биз жабык көрсөтүүсүнө барып репортаж даярдадык. Менин купулума толду. Мыкты тасма экен. Анан ошол тасма тууралуу кайсыл жерде тартылды, канча убакытта тартылды, кененирээк азын улак токтолуп өтсөңүз болот, себеп дегенде азыр учурда бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз дагы кинотеатрга барып сөзсүз түрдө көрөт. Анан кичине аларды дагы маалымат болсун. Биз негизи май айында даярданып баштадык. Бирок жана ушул жылдын 2020 жылдын. Анан карантинге байланыштуу жылдырдык. Августта баштап, сентябрдын ортосунда бүтүрдүк тартып. Анан ошондон бери курап, боёп, бизде көп компьютерный, жана айтканда, компьютерде жасалган кошумча графика деп коет го. Ошолорду кылдык. Анан негизи бул көбү байкайт болуш керек окшоштуктарды. Бул кинону кээ бирөө көргөн айтат экен, октябрдагы болгон окуялардан кийин тарттыңарбы деп. Ушундай да кептер болду, Ошондой сезим келет экен да. Биз муну августта тартканбыз. Анан байкасаңыз керек, биздин деле башкы каарманыбыздын аты Сардар. Анан ким билиптир? Ошондой болуп калар. Окшоштук болуп кетеринби? Ооба. Анан окшоштуктар жөн гана окшоштуктар деп айтам. Бирок биз комедия болсо дагы маңыздуу, маанилүү кылып тартканга аракет кылдык дагы. Анан бизди азыр көрүп турган эле көйгөйдү дагы чагылдырдык да. Анан ошол себептен биз ошо чыгармачыл адамдар кичине мындай интуиция деп коет го. Сезип билүүбүз күчтүү окшойт. Ошол себептен анан ошо октябрь окуяларында уйкашып калды да. Патриот экениңиз көрүнүп турат да. Патриот экениңизди билебиз. Анан өлкө келечегин ойлогон көпчүлүк патриоттор аз да болсо салым кошолу деген максатта саясатка аралашууну дагы көздөшөт да. Патриоттор. Анан сизде кандай, кайсы бир убакытта саясатка аралашып, дагы да болсо элге кызмат кылсам деген ойлор барбы, пландар? Азыр мен элге кызмат кылбай эле эменби? Жок, кылып атасыз, бирок деген саясатка аралашып. Жок, мындай да эме. Сөзсүз түрдө эле саясат менен элге кызмат өтөйм деген туруп эле эч нерсе кылбай туруп, буга чейинчи эч нерсе кылбай туруп, ошол эле бизнеси барбы, ошол эле каражаты барбы, бирок адамдан билинет да, буга чейин эмне кылды, негизи эмне жардам кылды, же эмне бир коомдук ишти алып барды. Ошондойду кылбай туруп эле анан мен патриот, мен мекенчил, мен ушу Кыргызстанды жыргатыш үчүн мага бир эле нерсе жетпей атат, бул саясат. Саясаттан тышкары болгондуктан эч нерсе кыла албайтам деген калп сөз да. Ошол эле өзү айылда болобу, өзүнүн айылына эмне кылды, өз мектебине эмне кылды, ошол эле ал болбосо деле бир башка бир кандайдыр коомдук эмне иш кылды. Ага эч тоскоолдук жок да, аяка сөзсүз түрдө саясатка баруунун кажети жок да, туурабы? Ошолорда биз баамдап, талдап жүрсөк дейм да, ушу кыргыз эли, кыргыз шайлоочулар. Анан жок жерден жүрүп эле анан ушу мен саясатка келип эле жыргатам дегенден алыс болуш керек да. Ошолордон качыш керек негизичи. Анда мен да ойлойм, ушу көп эле жаш жигиттер бар. Алар саясаты жок эле ушу кыргыз элине кызмат өтөп келет да. Анан добуш деле сурабайт. Мен деле саясатка барайын деген ниетим жок. Саясатка баргандагы бир жери эми баары бир көз каранды болосуң. Мен ушуну бирөөгө көз каранды болгонду аябай жаман көрөм. Бирөөгө жагалданасың, чындыкты айта албайсың бетке. Эми кээ бир жерге чогулуштарга барганда эми кээ бирөө уктатып коет. Мен антип калып айта албайм. Убада бергенден кийин так аткарыш керек. Ошондо биз тасмабызда чагылдырдык да. Кыргыздын кыргызга мамилеси кандай болуш керек? Жигиттин сөзү кандай болуш керек?
Ошолорду дагы эми күлкү болсо да ошолорду чагылдыра кеттик да. Анан саясатты негизи бирок мындай караганда бизде негизи эле кандай гана өлкө болбосун өзгөрүү, жаңылануу, жакшыруу эки жерден келет экен да. Ошонун булагы эки жер экен да. Бирөө бул бийликтин башында тургандар, ошолор мындайча айтканда жол көрсөтүп, жол ачып, ушундай бололу, ушундай өзгөрөлү десе, өлкө өзгөрөт экен да. Экинчи булагы бул эл. Эл талап кылып, эл ошону унутпай, убадаларын дайыма кайра биз сыгып алышыбыз керек да. Эмне убада бердиң эле ошону аткар депчи. Буга чейин ошо бизде өзгөрүүлөр мамлекеттеги бир гана ошо элден келип атат да. Мисалы үчүн бийликтегилер ошо өзгөрүүгө эч барбагандыктан канчасын алмаштырдык. Туурабы? Ошондуктан саясаттан деле биз өзүбүз талап кылбасак, жакшы саясатчыларданчы, саясатчылардан ошо талап кылбасак, саясатчылар өзгөртө тура турган көпчүлүгү да, өзгөртө тура турчу, жакшыртуу, оңдоо бир мындай кебедеси жоктой көрүнөт да мага. Жакшы жооп болду. Ошол тарткан тасмаларыңыздан мисалы байкалып турат да, мен жогоруда суроону бергеним да ошол себептен патриот экениңизчи. Анан ошол эле чыгармачыл инсандар болобу, мекен үчүн күйгөн биздин ошол чыгармачыл инсандар студиябызга келгенде ошо саясатка аралашам дегенде пландар бар деп айтып калат эле да. Анан сиздин жообуңуз башка болду да бүгүнчү. Буга чейин бир канча тасма тартканыңыз менен уландысы бар тасма бул Апамды издеп тасмасы болду көрүнөт. Адатта режиссерлор бир тасманын экинчи бөлүгүн тартарда аябай көпкө ойлонот да. Ооба. Себеп дегенде биринчи тасмадан экинчиси дагы мыкты болуш керек деген эме бар го, Анан сизде кандай болду? Биринчи бөлүгүн тартарда эле уландысы болот деп ойлондуңуз беле же тартылып бүткөндөн кийин эл аябай жакшы кабыл алгандан кийин анан экинчисин тартуу ою келдиби? Мындай болду. Биздин көк бөрү тасмабыздын бюджети өтө эле чоң болуп кеткен да. Ошол убакыттын акчасы менен, курсу менен баш аягы канча болду? 18 миллионго чыгып кеткен да, сомго. 18 миллион деп өттүм. Доллар менен 320 миң болгон да, баш аягы. Рекламасы, тартылышы, канча каскадер жүрдү, ат жүрдү, анын баарын багыш керек. Атка чөп бериш керек экен. Жем дегендей. Анан ал Кыргызстанда андай көлөмдүү акташ оор экен. Казакстанда болсо акталбай калды да. Каражат. Анан менин досум ушу бир саналашым Нурбек Айбашев, ушу башындан бери Салам Нью-Йорктун продюсери, Апамды издептин продюсери, Көк бөрүнүн продюсери. Ошол кезде дагы бизнес жагынан дагы ал эмелер чыгып кредит алган да. Ошо Көк бөрүгө кредит алып, анан ошо кредит жабылбай калды. Биз мындай барып сурандык, тинде сурандык, башка эмелерди ойлондук, анан ойлосок, эми бизге эч ким эле жардам берчү эмес да. Анан айтып отко, чөгүп аткан адамдын куткаруусу бул өзүнүн колунда депчи. Анан биз ойлодук, кой деп, анан буга чейин деле тарталы деген ой жок болчу. Бирок ойлосок, ушу Апамды издеп Казакстанда рекорд койгон, Кыргызстанда да рекорд койгон. Ушул биздин каармандар аябай элге жаккан. Анан биз ойлодук, анда экинчисин тартыш керек экен деп, анан экинчисин ошол эле сценаристтер менен жазып тартканбыз да. Ошо турмуш кыстаганынан мен экинчисин тарткам. Эгерде ал болбосо, мен деле тартмаган эмесмин да. Анткени эми айта турчу оюмду, айта турчу сөзүмдү ошо биринчи тасмада эле бергем да. Кайсы бөлүгү көбүрөөк кулпулуңузга толду? Демек биринчи бөлүгү экен. Экинчи бөлүгү кулпулуңузга толбой калды окшойт анда. Жок, экинчи бөлүгү деле мен мындай элдер жаман деп деле айткан жок, эми бирок ал жеңил тасма да эми. Жеңил, мындай кандайча айтканда орусча развлекательный деп коет го. Көбүнчө ошондой да.
бирок эми аны деле ошонун үстүндө деле биздин жааматка чоң рахмат. Алар биздин абалыбызды түшүнүп, ошо баардык жактан колдоп иштеп беришти да. Түшүнөбүз. Эми анан ошо менен дагы ошол Көкбөрүнүн кредити жабылып кетти да. Эң негизгиси Көкбөрүнүн кредити жабылыптыр да. Ооба. Жакшы. Адатта бийиктикте берүүсүндө ошо өз тармагында бийиктиктерди багындырган инсандар менен баарлашабыз. Анан сиздин басып өткөн жолуңуз тууралуу дагы азын оолак мына ушул режиссерлукка аралашкан убакытты дагы бир эстеп өтсөңүз, ага чейинки күндөрдү. Мен кичинекей чагыман эле нарында мектепте окуп атканда эле мен эмнегедир режиссер болом дечүмүн да. Бул 90-жылдардын аяктары. Ал кезде эми торгарт күчүнө кирип турган кез. Бизде нарында эң кыйын, эң бай жашаганы баары бул бажыда иштегендер болчу да. Анан биздин ошо айлана чөйрөдөгү балдардын баары мен таможник болом дечү да. Билем, азыр деле ошондойбу. Бирок ал кезде режиссер деген кесип жөнүндө эч кимдер билчү эмес. Анан жана анкета толтурчу элең го. Ошондо орусча билбейсиң да. Анан мен режиссер дегенди бир эс менен эле жазып, ошондой болом дечү экенмин да, байкасам. Анан окууну бүттүм. Үйдөгүлөр айтып калды, эми бул эми тоок кыял, тоок сүйүү дегендей, тоок кыял, эми бала кыял. Элге окшоп эле бир экономист бол депчи. Анан бияка келип мамлекеттик университетке тапшырып 2 жыл экономикада окугам. Мага такыр жаккан эмес да. Такыр жаккан эмес. Аягында окууга деле барбай калгам. Сессия учурунда эле бир 3-4 күн аябай даярданып, аны тапшырып коюп эле, 3 болсо эле, же болбосо эптеп тапшырсам эле ошентип. Анан ошо менен бирге иштеп жүргөм мен, акча чогултуп жүргөм. 1 жылдык контрактка мен кароолчу болуп да иштедим, гид болуп иштедим, кээде грузчик да болуп иштедим. Ошонун баарын ошентип анан чет элдиктерди дагы мындай кыдыртып гид болуп акча табып, 1 жылдык акчамды тапканда, чогултканда, ал кезде мен үчүн чоң акча болчу, $700 болуш керек эле. Анан ал кезде чоң. Ошол кезде карадым, анан каяка барып окуйм дедим да. Мен ошо режиссерлукка мен негизи ушундай көп кеттим да. Экономиканы таштадыңыз. Мен негизи көп кеттим. Бир нерсени кааласам, ошого жетмейинче тынбайм да. Анан каяка барайын дептим. Анан Бейшеналиева институтуна бардым. Азыр жакшы болуп калыптыр. Мурун өтө начар болчу. Кирсең, мен эсимде кирсем караңгы зал, анан тиги потолоктон тамчы агып атат. Анан кирсем мындай орчу айтканда эле депрессия сыяктуудай да. Анан чыгармачылыкка ошондо депрессия болсом кандай болот дедим. Анан ошол кезде эле киного эң жакын тармак бул Америкалык университет болчу. Журналистика, телевидение факультетинде курстарын жазып койшот. Алар карасам ошо драматургия, аркы беркилеп жазыптыр. Анан кой, ошол жака барам деп, мен ошол жака 2 жыл жоготконыма карабай которулуп кеткем да. Анан сурап калышты, эми 1-чи жылыңго акчаң топтопсуң, 2-чи жылды кандай кыласың депчи. Эмне кылсам да, билбейм, ишкилсе бир нерсе айласын табам деп кеткем. Анан эмне кылдыңыз? Анан 2-чи жылы жумушка орношком. Мен деле ошо кээ бирөө студенттик күндөрүм дейт го. Меники андай деле студенттик күндөр болгон эмес да. Окууга келем, жумуш окуунун жанында болчу. Даже 1 саат тыныгы болсо, жумушка барып, ишти бүтүрүп, котормочу болчумун да, англискийден кыргызчага. Анан кайра келип окуп, ошентип эле кээ бир курсташтарым да кээде таң калчу. Сен эмне ушул Алчууда окудуң беле депчи. Же шан шөкөт кылбасаң, же отуруш-потурушуна барбасаң. Студенттик жаш ошол да. Мен андай болгон жок да, бирок өкүнбөйм. Бирок эч бир өкүнбөйм. Андан ошону бүтүргөндөн баштап эле ошол жерде мен клип-слиптерди, мына түшүнүксүз ушулар тартып жүрдүм. Анан мен азыркыга чейин да сыймыктанам. Ошол иштеп аткан жумушумдагылар айтып калды, эми анда бизге кино тартып бербейсиңби деп. Биздин айылда кичинекей балдар тиштерин жубайт экен деп. Тиштерин жубайт экен, кино тартып бер дейт. Ошо сен киноңду көрүп, мындай үйрөнүшсүн, ушуга үндөө депчи. Анан мен сонун деп өзүм мактап койдум. Бир кызыктуу, мен оюмча бир кызыктуу тасма тарткам. Аны өзүмдүн эле бөбөктөрүмдү тарткам. Тишин жубай, анан келип бир нерсе болуп, доктурга барып, коркуп, ушундай бир 20 мүнөттүк. Анан ошону элге таратыптыр.
ал кезде DVD эмес беле, ар бир айылда DVD менен таратчу да. Элге таратып, ошондо айтышты 70%га көтөрүлдү депчи, айылда тиш жуугандар деп. Балдар арасында. Демек тарбиялык мааниси деп коет го. Ошол кездеги, анан ошондон баштап ошо 1-2 жыл ушундай билим берүү тасмаларды тартып жүрдүм да. Анан ошо Америкада барып, жана Салам Нью-Йорктогу окуяны досум экөөбүз башыбыздан өткөрүп, анан Жолдош деген досум экөөбүз. Сиздин экөөңүздөрдүн башыңыздардан өткөн окуя болчу ал дагы. Ооба. Анан ошол жерден Нурбек менен таанышып, анан ошонун артынан Нурбек бияка келип, өзү аябай мындай чымыны бар бала да. Аябай мындай көрөгөч, өз бутуна өзү турду десек болот да, мындай өз күчү менен бизнес ачып, анан ушундай кино бар десем эле, давай мен колдойм деп калды да. Ошондон бери эле мындай акчасы тартыш болсо деле колдойт да. Өзү да мындай чыгармачылык аябай ошол нерсе жагат да. Ошондуп Салам Нью-Йорк башталды. Эми анан ошондон кийин биздин иш кандай? Кино тартасың, түшкөн акчага экинчи киноңду тартасың да. Ар бир тасма өзүн өзү актайбы, андан сырткары жакшы эле киреше түшөбү? Жакшы эмгектенсе, жакшы аракет кылса, албетте актайт. Актаган үчүн элдер тартып атат да. Бирок көбү күйгөндөр да бар. Анткени жеңил ой менен келбеш керек да. Кээ бирөө бар, ой, момча берсең, момча көтөрөт экен деп бизди деле мындай кээ бирөө чын айтканда эми калп айтып коет экен да. Мисалы үчүн тигилер карабайсың, миллион тапты деп туруп, башка бирөөнүн башын айлантып, алда өлө учуп алат экен, аз барса миллион таап берет депчи. Тартышат, тарткандан кийин эми кечирип кой, ушундай болуп калды деп коет экен. Андайлар да бар экен. Бирок бара-бара эл деле баамдап калды. Мурун Азыр режиссерүнө да карап калбадыбы? Биринчи сурайт, ким режиссеру ким экен дейт го, биринчи ушундай болуп калды. Андан кийин главный ролдо ким экен, башка ролдо деп. Сиздер биякта ушу региондордо көп көрөт деп угуп калдым. Ооба. Анан азыркы учурда мен бир окуя айтып бөлүшүп кетпейм, бийликтикте депчи, ошонун түпкү тамыры өзөгү да. Мен Нарындабы окуйм, кыйратып деле окубайм. 8-класстын аягына чейинби кыйратып деле эч окубайм. Окуба деле жокмун. Балдар менен мектептен качып кетебиз, барып баскетбол ойнойбуз. Стройкага барып бирибиз менен бирибизге таш ыргытып ушундай бир келесоодой эле болуп жүрчүбүз да, чындыгында. Окуучулук күндөрдө. Тентек болчубуз аябай. Анан жана налог, рекет деген да бир эмелер бар болчу. Бир күнү эле линейкада турам, 8-класстын аягы экен. Линейкада турам. Бирөөнүн чачын жулуп атсам эле, ал кезде мен Акунов болчумун. Ай, баягы эле Акуновпу деп туруп мен кулагыман чоюп туруп биринчи эмеге тургузуп койду да. Анан Асан Юсупжанович деген биздин жакшы директорубуз бар. Азыр директор башка жакка кетиптир. Ошондо жакшы директорубуз бар болчу. Ошол агай мындай алып көрсөттү да. Бул топту көрдүңөрбү дейт. Эми ал кезде андай баскетбол топту мен көрө элек болчумун да. Нарында эмне жанагы эптеп чаптап, вулканизация барып чаптап бир нерсе кылып топ ойнойсуң да, баскетбол. Ал болсо мындай кайыштан аябай сапаттуу, сонун топ экен да. Анан бир сүрөттү мен алыс жерде тургам, сүрөттү көрсөттү, баягы Мээрим деген Мээримди тааныйсыңарбы, эсиңердеби депчи. Ал бизден 2 класс өйдө окучу да. Ошол англисче жакшы окуп, азыр Техастан или Аризонаданбы ушул мектебине белек салып жибериптир деп. Мектебине белек салып жибериптир. Ушул топ силерге, анан сүрөтүн салып жибериптир депчи. Анан мен ошондо мындай мага бир мындай өтө бир кандайдыр бир акыбалда калдым да, мындай деңгиреп элечи. Ошол эле биздин арабызда жүргөн эже. Ал деле билем бизге келип мындай сабак окутканда бир жолу мугалим бир жака суранып кетип, ошону эми жакшы билет деп окутканда, ушуну окутуптур депчи. Анан ал сөзгө доскага сөз жазганда бул сөздөрдү менен сүйлөм түзгүлө депчи, англисче. Анан мен шүмшүкмүн да. Китепти ачып туруп ошол сөздү дейзип атам, таап туруп ошону жазып алып барып берет атпаймынбы, 5 алып алайын депчи, эже жокто. Десем, айтып атпайбы, эмне көчүрүп алдыңбы депчи. Кантип билип койдуңуз депчи, аябай таң калгам да. Анан ошондой эле жүргөн эже, мен дем алган Нарындын абасы менен дем алып жүргөн, ошо Нарындын суусун эле ичип жүргөн.
ошо нарынды бойлоп мектепке мен баскан жол менен эле келип жүргөн эже кантип океандын тээ ар жагында башка дүйнөгө түшүп калды. Эмнеге анын колунан келсе менин колуман келбейт деген суроо келди да. Шыктандырган турбайбы сизди демек тиги эжекебиз? О, шыктандырды. Анан мен айтам, ушул мен ойлойм ушу өмүрүмдөгү эң маанилүү негизи жашоодо деле туура суроо бергенди үйрөнүш керек экен да өзүң. Туура суроо берсең, туура жооп алат экенсиң да. Мен да ошондо ойлойм, ушул жаратканга ыраазымын. Ошондой ойду, ошондой суроону менин мээримде жаралып калганга да. Мен өзүм сурадым, эмне үчүн менин колум анын колунан келсе, менин колуман келбеш керек деп. Мисалы үчүн мен деле мындай ата-энем өздөрүнүн деле мындай мүмкүнчүлүгү бар болчу, уурдап жеп чутканга, бирок таза иштеген да. Дайыма таза тарбия берчү. Мисалы үчүн кошуналардын балдары эмелер бар, күчүктөрдүн бири-биринен урдай берет го, күчүгүн урдап кетип эле, самокаттын дөңгөлөгүн, чыгырыгын урдап кетип эле. Биз болсо, мык бир нерсе болсо токмок чечибиз да. Ошого такыр мындай дитибиз барбай калганда, ошондой ата-энем жакшы тарбия берген, бирок эми ошол кезде, мисалы үчүн ата-энемдин эле мүмкүнчүлүгү жок да. Эгерде мен бай ата-энем болуп, анан ушинтип англисче үйрөнүп кетсем бир жөн. Ошондон мен ушул суроону берип, анан үйгө келдим. Иним Дастандын 6-класс же 5-класс эмесин алдым, английский китебин. Мындайынан тескерим ачсам, ошол жерде сөздүк бар го. Анан А тамгасынан баштап жаттай баштадым да. А тамгасынан баштап жаттап, ошентип окуп, анан 11-класста мен республиканский олимпиадага чейин келгем да. Нарын шаарынан утуп, Нарын областынан утуп, англис тили боюнча. Анан азыркы заманда мен ойлойм, англис тилин билбесең, сен өз эркиң менен майып болуп атасың да. Сен өз эркиң менен өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү чектеп атасың да. Ошондуктан айтат элем, окуса болот. Негизи эле бийиктик деп атпайсызбы? Бийиктиктин жана жер эл эмгегин жебейт дейт го. Билим сенин эмгегиңди эч качан жебейт да. Анан дагы кеч эмес эч качан окуп. Эч качан кеч эмес. Мен деле билем 40 жаштагы эжелерди өмүр бою физкультурадан сабак берип жүрүп, англисче окуп, англисче үйрөнүп, эл аралык уюмдарга иштеп, Австрияга чейин барып иштеп, ошондой эжелердин деле мен эмес мисалын билем да. Анан айта турган нерсе, азыркы учурда тилекке каршы өзгөчө ошо региондордо билим деген нерсенин мындай баасы түшүп кетти да. Эми диплом башка, анын чындыкты айтышкан, диплом башка, диплом болсо билим деп айткан болбойт, бирок билим башка да. Билимге биз көп ошо Салам университетте ошон үчүн тарткам мен. Элдер англисче окусун, өз кыялдары орундалат деп. Анан кубандырганы мага ушу бир нече адам жазып калды. Ушу сиздин тасмадан кийин мен университетке тапшырдым, англис тилин үйрөндүм деп. Мындай кээ бир айтып калат, мен өзүм иштеп, аракет кылып, ата-энемди колдойн дедим деп. Мени сүйүндүргөн ошол да. Анан ошо билим жагына көп көңүл буралы. Ата-эненин эмгегин актайлы. Оку деп бияка чейин жиберди. Мисалы үчүн мал салын аябай, ошолордун баарын акташ керек да. Анан айтат элем, ар бир гана нерсе, мисалы үчүн ошол кезде Салам университетте тартарда бул өзүнчө бир космос сыяктуудай болчу да. Кантип эле кыргыздар чет өлкөгө барып кино тартсын депчи. Анан ошол кезде айтчумун, мен да ошо Америкага барып кино тартам десечи, келе согого жин окуганга дечи да. Кино чыкканда дагы чындап эле Америкада тартылыптырбы деп, Анан кылганга чейин оор көрүнөт да. Кыла келсе эле, эми кыргыздар биз өтө таланттуу элбиз. Шыгын таап кетебиз да, эбин таап кетебиз. Ошондуктан коркпош керек. Баштасаңар эле, ушу бийиктиктин эмеси бул башташ эле керек да. Сонун окуя, жакшы сөздөр болду, Руслан мырза. Кайсы бир жылы берген маегиңизде 10 жылдын ичинде Оскар сыйлыгын алышым керек дедиңиз эле да. Максатыңызга жетүүгө аз калса керек. Мен азыр бир нерсени түшүндүм да. Мен сөзсүз түрдө
алыш керек дегендин бир себеби ушу эме болуп атат да, ушу жок дегенде ушу Орто Азияда биринчи болуп ушу Кыргызстан алып, кыргыз тасмасы алса, жанагы эң мыкты чет элдик тасма деген номинация бар да Оскарда. Ошону алса, анан ошол жерде Кыргызстан аты чыкса деген эле тилегим да негизичи. Бирок ал болбой калса деле мен көп кайгырбайм. Мен азыр мен деле эмне көп кумир тутпайм, бирок бир кишини таап алдым кумир. Георгий Кавказ деген. YouTube'да бар. Өзү балчы. Ары кармай балчы карап. Танышышым керек окшойт, Анан өзү келип алып эле анан тамак жасай берет да, ошо YouTube видеолорундачы. Аны туурап мен да тамак жасай берем ошондо. Тамак жасап, анан досун чакырып эле, анан үйлөрүндө анан тамакты да кенен жасайт, мындай берешен, берекелүү да. Анан ага деле мындай таанымал болсом, же болбосо эме болсом деп деле такыр аракет кылбайт да, жана айтпаймынбы, мындай жагынайын дебейт да. Жазып атканда деле сүйлөбөйт, кээ бирөө бапылдап эле сүйлөп эле друзья деп берет го. Ал такыр антпайт, мындай эле болуп эле деп сүйлөбөй деле коет кээдечи. Жазап ойлоп койдум, аябай бактылуу адам экен депчи. Эч нерсе кереги жок да. Эч кимге көз каранды эмес, эч кимге жагалданбайт, балын чыгарат, тамагын жасайт, элге ошону көрсөтөт. Менин кумирим ошол болуп калды. Мен деле ошондой жашоону жашагым келет да. Мен да YouTube'га кирип эфирден соң сөз түрү таанышайын ал адам менен. Тамакты да мыкты жасайт окшойсуз. Мыкты жасайт деп айта албайм. Бирок жасайсыз, жасаган жагат, тамак жасаган атайын убакыт бөлүп. Эми үйдүн улуусу мен болчумун да. Мен болчумун, менмин да. Ата-энем эртеден кечке жумушта, бизди багыш керек. Иним, карындашым, ошо мен карашым керек. Анан 7-8 класстан баштап эле камыр жууруп, духовкага нан салып эле, эми ал кезде нарындай эмне вермишель менен картошка кууруй бересиң го. Эми ошого мен деле ойлоп кетем. Ошол кезде мен эсимде, кичинекей кезде ящикти барып ачып, экинчи сорт унду салдырып келчүбүз да, айылдан буудай алып келип, ошону салдырып, эсимде барып ящикти ачып, да канчага жетет экен деп ошого мына сарсанаа болчубуз да. Ага караганда азыр Кудайга шүгүр эле негизичи адамдар. Биз мисалы үчүн акта сарымай турчу эмес, столдун үстүндө. Кээде шекер деле болчу эмес. Ошого салыштырмалуу Кудайга шүгүр. Бирок эстесем, кошунага барып элечи, эч тартынбай эле барчубуз да. Үйгө киши келип калыптыр, шекер берип турлачы десе эле берип койчу да. Үйгө киши келип калыптыр, нан берип турлачы деп, варенье берип турлачы, берип берчү да, ушундай бири-бирине аябай күйүмдүү болчубуз да. Азыр Кудайга агага салыштырмалуу Кудайга шүгүр эле да, бирок кыргыздар бири-бирибизге күйүмдүү болбой бартабыз да. Бир четте. Ошону да чагылдыртат асмабыз да. Эми бир алакан элибиз бизде деле өтө ынтымактуу боло алабыз. Мисалга алсак, Америкада жүргөндө ошол балдарга аябай ыраазымын. Бакулия, Элдияр, Данияр деген балдар, Алымбек деген балдар эшикте турушуптур. Бизге жатарга жерибиз жок. Акыркы $6 үчөөбүз бир пицца жеп, эми өлбө деп. Жок, биринчи биз эме болуп барганбыз, иштеген барганбыз. Иштегенде барган. Өлбө жаным, өлбө деп кетип баратабыз. Анан кетип барсак эле бир балдар турат Брайтан Бичте. Анан аларды мындайып Кыргыз балдары же? Кебетеси ушу эме да, бирок мындай жүрүш турушу, анан кийингени дагы мындай нормальный, анан эмне казаксыңар деп атпайбы анан. Жок, кыргызбыз. Силер эмне казаксыңар деп атпайбы? Жок, биз да кыргызбыз деп анан. Ошолор үйүнө алып келип жүр деп, бизди канча 2 жума багып, ошонукунда жашап, биз жумуштап, орношкуча аябай эле колдоо көрсөткөн. Салам Нью-Йоркту деле кыргыздар тарткан да, аны мен тарткан эмесмин. Ошо Америкадагы кыргыздар тарткан. Баары биргелешип эле колдоп беришкен да, кийим складын берет, кийимин машинесин берет, үйүн берет. Ошо кыргыздардын эмгеги менен тартылган да. Бул эмнени түшүндүрөт? Биз кыргыздар бириксек, ынтымактуу болсок, көп нерсеге жетебиз да. Анан мындай биз деле ынтымактуубуз. Кээ бир жерде эле жанагы ушу саясатка алдырып эле быт-чыт болуп кетип атабыз да. Бирок өтө ынтымактуу элбиз деле. Руслан мырза, азыр болсо кыска нуска суроолор болсун. Кыска нуска суроолорго кыска нуска жооптор болсун сизден. Өзүңүз актер болсоңуз, кайсы киноңуздагы башкы каармандын ролун аткарат элеңиз? Бир кезде Салам Нью-Йоркту тартып атканда бир окуя болуп кетти. Анан ушу башкы ролду
өзім эле аткарсамбы деген болуп кетти. Анткени сиздин жашооңуздан да. Каяктан актер тапмак элем анан азырчы. Анан ошондой ой болуп кетти анан. Мен деле көп кызыкпайм да. Мен бирок чын айтканда азыр бияка келишим деле эми айла жоктон да. Мындай кинону дагы мындай айтып билдириш керек. Ошол менин жумушум. Бирок камеранын тышында калганды жакшы көрөм да. Анан көчөдө баратсаң, тетиги беле, анан бул деп эле, анан ошондой го. Анан бир жолу дагы бир жолу тиги көлгө тайкем менен баратып, балыкчыдан айтып атпай, киши ала кетели депчи. Кетем эле го, ала кетем. Жок, киши ала кетели деп. Балыкчыдан токтоп, анан аякта да өзүм кезек-кезеги менен ушундай экен да, анан жанагы кел ага эле киши ала качпайт экен да. Десем эле бирөөгө эле ызы салды, анан мен карап туруп, сен жанагы режиссер боло белең деп атпайбы? Уялганыман. Жок. Неге эме экенде, камерадан тыш эле калган жакшы көрөт экенсиз. Бирөө тааныганын деле көп жактыра бербейт экенсиз. Жок, ушун көп. Анан ошол деле ыраазымын мындай. Мен деле көп тааныбайт негизичи. Анан жашоодо башкача экенсиз дейт, сүрөттө башкача депчи. Ошол себептен ээн эркин жүргөнгө жакшы көрөм да. Демек, ой болгон, бирок тартылбайт болчусуз. Каалабайсыз деле. Аргасыздан ошондой ойлонгонбуз. Өлүп кетсин тартып салалы деп анан. Жок дедим да, кой болбойчу депчи. Анан Менче жакшы деле болмок. Анан эгерде каалоом болсо, албетте өзүм тартып эле жырга бермекмин. Жакшы. Коркунучтуу тасма тартсаңыз, аталышы кандай болмок? Ужастик болсо. Ошондой бар, ойдо бар болчу. Азыр деле бар. Эксперимент катары да, тартып көрөлү деп. Буюрса тартып көрөбүз, аталышын ойлоп таба элекмин. Бирок бар. Күтөбүз. Эми ошол дагы болуп атпайбы, элдер сурайт, эмнеге комедия депчи. Жашообуз өзү кээ бир учурда эле ужас болуп атса, анан киного эс алайын деп барса, анан кайра ал жерден ошо ужас көрсө кандай болот дейм да. Бирок планда бар экен да, э? Планда бар. Кыргызстандагы кайсы режиссерду өзүңүзгө атаандаш деп эсептейсиз? Эч бирөөнү атаандаш деп эсептебейм. Мен да эч ким атаандаш деп эсептебеш керек. Чыгармачылда мен тарткан кинону эч ким тарта албайт. Башка бирөө тарткан кинону мен өмүрү 1000 аракет кылсам да тарта албайм да. Ал мисалы үчүн эч ким мендей Русландай боло албайт да. Мендей кыялы менен мендей мындай кыйшык ооз сүйлөй албайт. Мисалы үчүн мен болсо башка бирөө боло албайм да. Чыгармачылыкта бул эмне эң биринчи бул бардык нерсе жан дүйнөдөн чыгат дей, окшошпойт да турабы? Башка адам менен адам окшошпойт го ошондой эле. Мисалы үчүн бир адамдын сүйүүсү экинчи адамдыкына окшошпойт да. Ошондой эле да. Сакалыңызды стиль үчүн өстүрөсүзбү? Сакалды мен азыр мода болуп кетпедиби? Негизи баягы университетке тапшырып жүргөндө деле кээде мындай кырынганга мокоп калат го. Мокоп калат, анан кремиң деле жок, самын менен монтип алчысың да, анан бир жолу бир нерсе болуп 18 жашта депрессия болуп өзүнчө эле. Тоок депрессия болуп деп коеюнбу. Ошондо анан албай канча бир 8 айдай жүргөм, онда өсүп кеткем. Анан ошондон бери деле албайм да негизи. Анан туугандар деле, пандар деле айтып берчү, ушу кыргызга сакал койгон болбойт деп элечи. Албайсыңбы, кыргыз эмне атаң турганда, чоң атаң турганда сакал койбойт деп эле ушинтип беришет экен го. Өзүнүн да эрежеси бар турбайбы? Анан кыргыздар ушинтишет. Отузга чыкканда мурут кой, андан кийин дагы мындай сакал кой, тигиндей сакал кой деп. Бирок башынан бери эле ошо эмнегедир мындай алгым келбейт. Эринемби эмне? Анан алсам дагы кээде мындай чакалай сыяктуудай бир нерсе болуп кетет. Ошон үчүн. Бирок мынтип атайын кырынып, түп-түз кылып, анан мындай кылып, өзүнчө азыр барбир дегенде мода болуп турган, андай барбайм да такыр. Өзүңүз эле? Жок, албайм эми, буяк түздөп деле эме кылбайм да. Сыртыңыздан токтоо көрүнөсүз. Мен муну жогоруда да айтып өттүм, маектин жүрүшүнөн. Сыртыңыздан токтоо көрүнөсүз, ачууңузду бат-баттан чыгарып турасызбы же чогултуп туруп бир чыгарасызбы? Бир жарыласызбы? Мен токтоо эмесмин. Анан аялым деле тастыктап берет. Өтө биздин үй бүлөдө ушундай, мындай чарт-чурт болуп кетебиз да, бат эле. Биз мына жана бензинде эле турабыз да, бир кичине бир шереңке тийсе эле күйүп кетебиз да. Эметкен менин кыялым өтө чатак. Жин келсе аябай жаман.
Телефонуңуздагы кайсы тиркемени активдүү колдоносуз? Азыр жумушка байланыштуу Instagram болот. Ошо ким эмне жазып атат, кандай сын бар, ошолорду карап байкап турганга. Үйүңүздөгү Wi-Fi'дын сыр сөзү кандай? Аны силерге эмне керек ордо коесуз? Ошо да. Балам менен кызымдын аты да. Жакшы. Комедия же драма? Кызыктуу кино. Кызыктуу кинонун жанры жок. Жакшы жооп. Ырды укканда сөзүнө көңүл бурасызбы же оонунабы? Азыр сөзүнө окуп калдым, мурун оонуна болчу. Ошондуктан караган сайын Бекбербиевди угаш дейт окшойсуң. Өзүңүз ырдабайсыз, Жок. же ырдап бересизби? Жок. Жакшы. Руслан мырза, жакшы бир маек болду. Биздин соңку сурообуз учурдагы бийиктикке жетүү үчүн кандай жолду басып өттүңүз деген сыяктуу сурообуз бар эле. Адатта ушул суроону соңунда берчү элек, бирок маектин жүрүшүндө бул суроолордун баардыгына жооп бердиңиз көрүнөт. Жакшы жооптор болду. Сизди бүгүн такыр эле башка жагыңыздан тааныдым өңдөнөт. Өзүңүз да жогоруда айтып калбадыңызбы, негизи интервью бергенди да жактырбайм, мындай көп деле элдин алдына чыга бергенди деле каалабайм депчи. Ансыңары мен болсо ошол соц тармактардан көрүп эле башкача элестетчүмүн окшойт да, өтө жөнөкөй адам экенсиз. Сиз менен баарлашуу мен үчүн жагымдуу болду. Буюрса дагы да болсо жаңы эмгектерди күтөбүз. Бардык эмгектериңиз мыкты, албетте. Анан соңунда сиздин өзүңүздүн күйөрмандарыңыз менен бизди учурда түз эфирден көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр менен баарлашып алсаңыз болот. Эркин микрофон. Эркин микрофон. Урматтуу кыргыз туугандарым, апалар, эжелер, байкелер, инилер дегенде карындаштар. Баардыгыңыздарга эң биринчи ирет кааларым кандай гана кыялдарыңыздар болбосун, ошо кыялдарды көздөсө жараткан ошого мүмкүнчүлүк берет экен. Аракет кылыш керек. Аракеттин арты берекет экен. Мен муну ушул өзүмдүн жашоомдон түшүндүм. Мен ойлойм, мен кылган нерсени кандай гана болбосун, эми орусча айтканда любой кыргыз жигити, кызы 10 эсе кыла алат. Анткени биз өтө таланттуу элбиз, өтө тырышчак элбиз. Биз дагы, биздин да келечек өтө кең. Ошондуктан тилернерим баардыгыбыз ынтымакта, талыкпай, эң биринчи ирет өзүбүздүн үстүбүздө эмгектенели. Чоң рахмат. Дагы бир ирет ыраазычылык, рахмат Руслан мырза. Урматтуу Супер ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, эгерде сиздер азыр бизди телеканалдан көрүп жаткан болсоңуздар, анан соңунда же орто ченинде кошулуп калган болсоңуздар, мына ушул эле видео, ушул эле маекти биздин Супер ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Анан көрүп канатым болбосун, албетте катталып койсоңуздар дагы болот, коңгуроюну дагы басып коюңуздар. Коногубуз болсо таланттуу режиссер Руслан Акун, алып баруучусу мен Айжан Нурманбетова. Кыялдар орун алсын.